Мындан туура 9 жыл мурун тагыраагы 2010-жылдын 27-июнүнө референдум өткөн. Бүгүн болсо Жогорку Кеңешке Атамбаевка импичмент жарыялап, аны экс-президент, кол тийбестик жана бир катар ыйгарым укуктарына чектөө койду. Макул 86, каршы 4, баары 90, катталды 109. Эми Дал ушул күндөн тартып Алмазбек Атамбаев экс-президент деп аталбайт. Ал мурдагы президент деп айтылат жана жазылат. Депутаттар Алмазбек Атамбаевди кол тийбестигинен ажыратуу боюнча токтом кабыл алып, аны 103 депутат колдосо, 6сы каршы болду. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов корутундусуна таянсак, төмөндөгүлөр себеп болгон. 397-жылы кодексте 303 статьянын коррупциянын 1-бөлүмү бул 8 жылдан 15 жылга чейин эркин ажыратуу көрсөтүлгөн. 2-бөлүгүндө 15 жылдан 20 жылга чейин. Быйылгы 1-январдан күчүнө кирген кодекстер боюнча 319 бөлүмү бул 5-категорияда эркинен ажыратуу көрсөтүлгөн. Ал жер 10 жылдан 12 жыл 6 айга чейин. Кремтөөл Азиз Батыкаевди мыйзамсыз бошотууну уюштуруу, Кой Тош айылынын салынган турак жайынын жер тилкесин мыйзамсыз сатып алуу, акча адалдаган, АК Петролиум жана АК Инвест компаниялары менен Атамбаевдин тиешеси болушу мүмкүндүгү, Бишкек жылдык электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча, ЖЭПке көмүрдү мыйзамсыз ташып келген компания менен Атамбаевдин байланыштыгы боюнча. Бул 5 эпизоддун коррупция беренеси боюнча кылмыштын белгилери аныкталган. Бул берене боюнча күнөөлүү жаран 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми депутаттык комиссия болсо жалпысынан 9 эпизодду карашкан. Менин оюм, эгерде экс-президенттин күнөөсү такталса жооп бериш керек деп мен ойлойм. Каниеги Иманалиев депутаттык комиссиянын төрагасы катары Атамбаев менен жеке келишпестик, талаш тартыштыгы такыр жок экенин белгилеп, Атамбаевдин айланасындагы иштер өзү менен байланыштуу деп сыпаттады. Бирок юридикалык жагынан азыр Калматов толук акталды. Кийин келечекте муну кайра кароого негиз бар деп ойлойм. Урматтуу кесиптештер, комиссиянын төрагасы болгондон кийин мага интернеттен көп кесиптештер айтып атат, сиздин жеке Атамбаев менен бир талаш тартышыңыз барбы деп. Таптакыр жок. Бирок экс-президенттин 3 проблемасы бар. Биринчи өзү түзгөн партиясы менен, экинчи өзү баштап жетекчи болуп, анан өзү кол койгон 3 кодекс менен, кылмыш кодекси, кылмыш жаза кодекси жана жосундор боюнча кодекси. Өзү кол койгон кодекстер өзүнүн кыймыл аракетине туура келеби? Эми Атамбаев кол тийбестикке ээ болуп, президент болуп турган учурда жасап же жасабаган аракеттери үчүн административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт деген укукка ээ эмес. Жөнөкөй жаран катары жасаган кылмыштары үчүн жооп берет. Өткүрбек Асылбекович, биринчи маселе ушул бардык иштер, бардык процедуралар, бардык мыйзамдардын сакталышы менен өтө кылдат, тыкыр каралышы керек. Эч кандай шашуу же болбосо өч алуу же кандайдыр бир мыйзам бузуулар эч болбош керек. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, бизде азыр мына 40 жылда эмес же тарых өзү 1-2 жылда эле өз ордуна коюп атат бардык маселелерди. Ар бирибиздин койгон колубуз жана башка чечимдерибиз үчүн баарыбыз жооп беребиз жана жооп берип жатабыз. Кол тийбестикке эмнелер кирген санап беребиз. Мурдагы президенттин ар намысы менен кадыр баркы кол тийбестик макамын алат. Ошондой эле мурдагы президенттин тинтип же суракка алуу тыюу салынат. Мындан тышкары кол тийбестик Атамбаевдин баардык мүлкү менен анын ичинде транспортун дагы камтыйт. Жада калса президенттик ыйгарым укуктарын аягына чыккан учурда эле Атамбаев ар бир ай сайын учурдагы өлкө башчысынын маянасынын 75% өлчөмүндө акчаны алып турат. Азыркы президенттин айлык акысы 103 000 сомду түзсө, ал эми Атамбаев мамлекеттен ай сайын 77 000 сом алып турган. Пенсиялык куракка жеткенден кийин мурдагы президентке ушундай өлчөмдөгү пенсия чегерилет. Төлөмдөрдүн өлчөмү президенттин эмгек акысынын өсүшү же азайышы менен өзгөрүп турат. Мамлекет тарабынан Атамбаевка көрсөтүлгөн акчалай жардамдан тышкары ал айрым бир кызматтар үчүн өмүр бою акысыз болот. Мисалы аэропорт менен автовокзалдардын, темир жол вокзалдарынын жана бекеттеринин расмий адамдар, делегациялар менен арналган залдардын пайдалануу, байланыш кызматтары, почта, телеграф жөнөтүүлөрдүн баардык түрлөрү жана анын үй бүлөсү акысыз медициналык тейлөөгө ээ болот. Мындан тышкары мурунку президентке өмүр бою берилүүчү артыкчылыктарга Кыргызстандын аймагында мамлекеттик күзөткө алуу кирет. Ошондой эле ага өмүр бою пайдаланууга мамлекеттин үйлөрү бирөөсү берилет. Турак жайды, транспорттук каражаттар жана башка кызматтарды пайдалануу боюнча баардык чыгымдар мамлекет тарабынан төлөнөт. Эгер мурдагы президент кайтыш болсо, мамлекет анын үй бүлөсүнө ай сайын мурдагы президенттин пенсиясынын өлчөмүндө 6 эселенген шайкеш жүлөк пул төлөп турат. Ошондой эле анын үй бүлөсү кызматтык автотранспортту колдонуу укугуна ээ. Дал ушунун баардыгынан ажыраган экс
ой, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев азыркы учурда Кой Таш айылында элди чогултуп, ар кандай билдирүүлөрдү жасап жаткан мезгили. Чем за все предыдущие 20 лет.